Бүгүн Жалал Абад шаарынын жергиликтүү кеңешинин депутаттары каладагы жумуш иштери жүрүп жаткан ири курулуштар менен жеринен таанышты. Алгач экинчи этабы кеңейтилип жаткан Пушкин көчөсүндө болушту. Анда эл өкүлдөрү жол кеңейтүүдөгү айрым кемчиликтерге токтолушуп, аткаруу бийлиги тарабынан маселелерди келип чыгуу себептери боюнча түшүндүрмөлөр берилди. Бул жылы Пушкин көчөсүнүн экинчи этабында узундугу 810, туурасы 16 метрге кеңейтилүүдө. Ага улай депутаттык топ Байзаков көчөсүнө барышты. Аталган көчөнүн 670 метр узундугун кеңейтүү жумуштары жүрүүдө. Кыдыруунун соңунда Борбордук Ленин көчөсүндөгү экинчи жер асты өтмөгү менен таанышты. Шаардык кеңештин депутаттары курулуш объектилеринин кыдыруунун алкагында аткаруучу тараптарга жумуш иштерин өз убагында жана сапаттуу бүткөрүү керектигин баса белгилешти. Ошо көптөгөн биздин ушу Жалал Абад шаарынын тургундарынын кайрылуулары менен кайрылуулардын негизинде ушу бүгүн шаардык кеңештин депутаттарына кошмо жыйын өткөрүп, ушу шаарда болуп аткан чоң ушу ири курулуштарды текшерип чыктык. Бүгүнкү күндө подрядчиктер менен ушу аткаруу бийлигинин өкүлдөрү менен биргеликте кыдырып, подрядчиктер айтып атат бүгүнкү күндө коюлган срокуна бардык иштер бүтөт депчи. Жалпы депутаттар бардыгын эле канааттандыруу эле бир анча-мынча кемчиликтерди ушул иштин жүрүшүндө жоёбуз деп подрядчиктер өз убадаларын беришти.